Геморрой уяттуу эмес, азаптуу оору. Башкы себепкери жамбашта уюп калган кан. Геморрой оорусу эмнеден улам жаралат? Көтөн чучуктун ич жагында да, сырт жагында да геморройдук түйүндөр бар. Алар өздөрүнүн жаздыкчалары менен ичегидеги нерселерди сыртка чыгарбай кармап турушат. Адам көп кыймылдабаганда жамбашта кан туруп калат да, ошол геморройдук түйүндөр кандан улам көп чыгат. Мунун натыйжасында акырындап уюган кан пайда болот. Мунун алгачкы белгисине көтөн чучуктун тегерегинин аздан кычышуусу, ачышуусу кирет. Буга айрымдар бир топ жылдар бою маани беришпейт. Анан бир күнү ыйынганда көтөн чучуктан кан чачырап, адам даарат кагазында кан калганын көрөт. Геморройго кез келгендердин кээсинин көтөн чучугунун геморройдук түйүндөрү нокоттой же жаңгактын көлөмүндөй болуп көрүнүп турат. Бул оору уяттуу эмес, азаптуу оору. Келип чыгуу себептерин тагыраак айтсаңыз. Оорунун келип чыгышынын себептери бир топ: ичегинин функциясынын бузулушу, ич катуу, ич өтүү, кош бойлуулук, төрөт, дамамат отуруп иштөө, айдоочулар, офис кызматкерлери жана башкалар. Оор жумуш, ичимдик ичүү. Аял кош бойлуу кезинде түйүлдүк жамбаш чарасындагы кан тамырларды кысып калат. Мындай кезде аялдын ичи өтсө же ичи катса, туздуу, ачуу тамактарды көп колдонсо, ансыз да чыңалган кан тамырларды ого бетер чыңалтат да геморройдун келип чыгуу коркунучун күчөтөт. Төрөт мезгилинде веналардын чыңалуусунан кан туруп калып, геморройдук түйүндөр чоңоюп кетет. Ошондуктан төрөттөн кийин аял туруп калган кан тарасын үчүн жай басып же жатып көнүгүүлөрдү жасашы керек. Геморройдун негизги белгилери кандай? Көтөн чучуктун оорушу, кан агуу, геморройдук түйүндүн түшүшү, көтөн чучуктун айланасынын кычышуусу жана ачышуусу, суюктуктун бөлүнүп чыгышы эсептелет. Бул оорунун кандай түрлөрү бар? Курч кармаган жана өнөкөткө айланган түрү бар. Мындан тышкары ички, тышкы жана аралаш геморрой деп да ажыратылат. Сырткы геморрой көтөн чучуктун терисинин алдында жайгашкан чырмалышкан веналардын кеңейип кетиши. Ички геморрой арткы тешиктин ич жагындагы чырмалышкан веналардын кеңейип кетиши. Балага телефон берип, горошокко отургузуп койсо геморрой болот да. Проктологдун маеги. Врач Гүлмира Сарман Кыргызстандагы биринчи проктолог айым. Дарыгерликтин бул түрүн тандаганына башында күнө албай, андан соң мырза кесиптештеринин сыйына татуу үчүн да тырышып эмгектенүүгө туура келген. Ошого карабастан Гүлмира ишин сүйгөндөрдөн. Өз бейтаптарынын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири биздин маектеш Адиске ооруганын айтып кайрылууну уят көрүшкөнүн эстейт. Дарыгерден тартынып, дарыканага эле баш багып, геморройдун бир дарысын берип койгулачы деп барыштын аягы оорунун өтүшүп, кесепети жаман болоорун бул врач так билет. Гүлмира Сарман ишинде профессор Александр Червинскийдин мыкты хирург бейтабын операцияга жеткирбейт деген сөзүн ураан тутат. Билишимче, сиз Кыргызстандагы биринчи проктолог айымсыз. Эмнеге бул багытты тандап алдыңыз эле? Мындан да оор, мындан да ыплас медициналык адистиктер барго. Бул багыт Кыргызстанда кыйла жаш. Проктология бөлүмү мурдагы республикалык оорукананын базасында 80-жылдардын башында пайда болду. Өлкөдөгү аялдардын ичинен чыккан алгачкы проктологмун. Бул адистикти 4 мырза кесиптешим менен Москвадан өздөштүрүп келгенбиз. Болбосо мурда жоон жана түз ичеги ооруларын дарылап келген жалпы хирургдардын арасында айымдар жок эмес эле. Кандайча кызыгып калдыңыз? Өзүмдүн сүйүктүү ишим тууралуу күндөп-түндөп деле айта берем. Хирург болууну чечип, институтта окуп жүргөнүмдө номер 3 балдар ооруканасынын ирин бөлүмүнө такшалууга баргам. 4-курска келгенде проктология бөлүмүнө түнкү кезметтеги медайым болуп ишке орношком. Курпалаштарым каникулда эс алып жүрүшкөн кезде 2 апта операциялык медайымдын да ордуна иштеп калып, бул ишке аралашып кеттим. Ал эми алгачкы кичи операцияны жасоого бөлүмдүн башчысы мага 5-курска келгенимде уруксат берген. Эң кызыгы, окуу жайда багыттар боюнча бөлүштүрүүдө комиссия мүчөлөрү: "Гүлмира, мунун сага не кереги бар? Кел сени лор же окулист кылып жиберели. Проктология ыплас иш ого" деп аябай таң калышкан. Бирок дегенимди бербедим. Жаңы багыт болгонунан деле эмес, проктология бөлүмү мен үчүн таза. Жакын бейтаптарыбыздын баары өздөрүнө абдан кылдаткам көрүшөт. Ал эми алар кандай азап тартаарын эч ким билбейт. Ишке ушунчалык берилип, күн алыс түнкү кезметке калчумун. Ата-энеңиз тандаган адистикке кандай карашты? Ал кишилер медицинадан алыс. Проктологиянын эмне экенинен деле кабары жок болчу. Айрыкча апам: "Физиотерапияга эле барсаңчы, таптаза, тынч, көйгөйү да жок багыт. Түнкү кезметтен чарчап келип, бир аз уктап эле кайра ишке барып жатасың" деп каршы чыккан. Бирок мен эч нерсе токтото алган эмес. Ата-энем да өжүрлөнгөнүмдү көрүп, акыры мейли деп тим болушту. Экинчи жагымдуу тарабы каржылык кирешем эле. 2-курстан тарта 55 рубль жогорулатылган стипендия жана 80 сом маян алчумун. Апам физика мугалими, алган айлыгы болгону 120 рубль. Ошондуктан ата-энеме жардамдашчумун. Аларга бир аз жеңилдик болчу. Жалаң мырзалардан турган жамаат жалгыз кызды кандай кабыл алды?
Окуу жайда 8 бала 4 кыз окудук. Ал эми хирургиялык циклде биздин группада 16 бала менен жалгыз окугам. Кимди староста кылып коюшту дебейсизби? Ага кошумча 2-курстан баштап хирургиядагы ишим, ал жакта дээрлик мырзалар гана иштейт эмеспи? Сен аялсың да кантип хирург боло аласың дегендей теңин албагандык, тоготпогондук бир аз сезилчү. Кесиптештеримдин сыйына татууга талай жылдарым кетти го. Ал кезде аял эркек деп бөлө аябай күч болчу. Алар менен тең ата иштей аларымды көрүшкөндөн кийин гана баары ордуна келди. Проктология Кыргызстанда ушул тапта актуалдуу жана өтө көйгөйлүү темалардан. Бүт өлкө боюнча чоңдор үчүн 45, балдар үчүн 15 койка гана бар. Бул деңиздин бир тамчысындай эле го. Бүгүн балдар проктологиясы канчалык актуалдуу? Аябай эле. Мурда ымыркай же 1 жашар баланы проктолог алып келсе өн учурачу. Азыр андайга таң калып болбойт. Бишкектиктер го жакшы келип көрүнүп кеңеш алып турушат. Областтарда жашагандар эмне кылат? Албетте аларды хирургтар карайт. Бирок көйгөйлүү нерселерди проктолог адискана байкай алат. 1 жашар бала кантип геморрой болсун? Көп себептери бар. 50% тукум койт. Андан тышкары көп ата-эне баланы горошогуна колуна телефон карматып отургузуп, өздөрү оокат кылып жүрө берет. Анан памперс чыккан. Жаш ата-энелер баланын памперсте узагыраак кийип жүргөнүн ыңгайлуу көрөт. Мага бир нарстен алып келишкен. 2 жашка чыкканча бала же дааратканага баргысы келгенин айта албайт, же горошокко тура албайт. Кичинекей бала фри, хот-дог, кола өңдүү тамак жесе да ушундай көйгөй башталат. Врачтар ден соолукка жоопкерчиликсиз мамиле кыларыбызды, маал-маалы менен көрүнүп турбаганыбызды көп айтышат. Проктологияда бул жагынан жагдай кандай? Андан да начар. Анткени адамдардын 90-95% жоон жана ичеги ооруларын уят деп санашат. Ачык айтууга да болбойт эмеш. Мага кээде сизди канча жылдан бери издеп жүргөм деп келишет бейтабайымдар. Проктологияда 35 жылдан бери иштейм. Бул тек гана шылтоо. Адамдар бир топ убакыт өздөрү дарылоо менен алектенишет. Алардын эң чоң катачылыгы дарыканага барып, мага бир нерсе берип койгулачы дегендери. Ошол бир нерсени алгандан кийин врачтарга өтүшүп кеткен абалда кайрылышат. Дал ушундай мамиле уят, анан калса жан сыздатат. Проктологияда 200 диагноз бар. Ар бирини дарылоо схемасы ар башка. Балдар, чоңдор, кош бойлуу жана көз жара тургандар үчүн өзүнчө дары-дармектер бар. Катардагы дарыканачы аларды так билери күмөн. Өз алдынча дарыланып өтүштүрүп жибергендерден үрөйүңүздү учурган окуя болду беле? Өтө өтүшүп кеткен убакта кайрылгандардын көпчүлүгү интернеттен окугам, анан ушундай кылып алдым деп келишет. Болгон нерсенин баарын окуп көрүп алчу заманда жашайбыз. Аптасына 1-2 рет аркыл баскычтагы ракты аныктап калдык. Бир учур таптакыр оюмдан кетпейт. Ысык көлдөн бир аялды медициналык замбил менен алып келишти. Ага уу коргошундун кайнатмасын ичегиге куюуга кеңеш беришиптир. 3 ай бою ошентет. Аконит уул эмеспи? Балким тийиштүү бир өлчөмдө кошумча дарылоого кошулар. Бирок бул бейтапка ал өсүмдүк жардам бермек эмес. Текшерип чыгып аял 4-күнчү баскычтагы рак экенин аныктадык. Абалы өтө оор эле. Тез жардам чакырууга туура келди. Эмнеге дароо врачка көрүнбөгөнүн сурасам, участкалык врач ушундай дарылануу ыкмасын кеңеш кылганын айтат. Үрөйүм учту. Көбүн эсе кандай оорулар менен кайрылышат? Карыяларыбыз айткандай, мурда геморрой деген оору болбоптур. Кыргыздар көчмөн калк болгондуктан алар буттары менен кичине жамбаш чарасы бир деңгээлде болгондой жерде отуруп, тамырларда кан айлануу токтоп калчу эмес. Ал эми атка минүү, укалоо өңдүү кызмат кылчу. Азыр биз көп кыймылдабайбыз. Жашоонун көбүн компьютерди тиктеп отуруп өткөрөбүз. Азыр кимдер дааратканага кантип туура барып, эмне жеш керектигин кайра башынан үйрөнүп жаткан убак. Ишиңизде эмне кыжырыңызга тийиши мүмкүн? Эч нерсе, өз кардарларымды жакшы көрөм. Анда эмне сүйүнтөт? Ишимдин жыйынтыгын көрүү. Качандыр бир кезде жаш элем. Мага көбүн эсе жашаган жери жок кишилерди операция кылдырышчу. Жараты тез бүтүп, бат айыгып кетиш үчүн аларга үйдөн шорпу, кымыз алып келер элем. Ал адамдарды антип башка ким бакмак эле? Кийин Москвага окууга өттүм. Россия Федерациясы колопроктология илим изилдөө институтунун ишиндеги ыкмаларын, оор бейтаптарды ажалдан арачалап калуу жолдорун киргизе баштады. Кесиптик анекдоттордон айтып берсеңиз. Проктологдордун анекдоттору көп. Алардын бири 10 жыл мурун менин да башыман өттү. Атайын дары шамдарын чайнаган кемпир жөнүндө уктуңуздар беле? Жок. Бул анекдотту студенттик жылдардан бери билем. Бир улгайган аял бейтабым бар эле. Ага ректалдык шам. 10 күндөн кийин ал кайра көрүнүүгө келип, жакшы боло түштүм. Болгону шамдар тишке тыгыла берет экен дейт. Ал аларды чайнап жутуп, артынан жылуу суу ичип койчу тура. Ошол окуядан соң бардык бейтаптарга ректалдык шамдарды кантип салуу керектигин түшүндүрчү болдум. Кээде түшүнүктүү болсун деп сүрөтүн да тартып көрсөтөм. Себеби эң башкысы бейтаптын өз көйгөйүн көрө билген эмеспи.